Азыр биз эки эселүү бурчтун тригонометриялык функцияларынын формулаларын чыгаралык. Бул формулаларды чыгарыш такыр татаал эмес. Биз мурда косинус альфа плюс беттанын формуласын чыгарган элек. Бул барабар косинус альфа көбөйтүлгөн косинус бетта минус синус альфа көбөйтүлгөн синус бетта экендигин көргөнбүз. Азыр биз бетта бурчу альфа бурчуна барабар болуп калса эмне болорун көрөлүк. Косинус альфа плюс беттанын ордуна альфаны коебуз. Себеби бетта бурчу альфа бурчуна барабар болуп калса эмне болот дегенбиз. Анда косинус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа минус синус альфа көбөйтүлгөн синус альфа. Ошентип косинус альфаны кошсок 2 альфа болот. Барабар мына альфага альфаны коштук барабар. Косинус альфага көбөйтсөк косинус квадрат альфа болот. Минус синус альфага көбөйтсөк синус квадрат альфа болот. Мынакей биз көп пайдаланган косинус 2 альфанын формуласы ушинтип тез эле чыгып калат экен. Бул косинус 2 альфа ошого барабар экендигин көрдүк. Эми мурда синус альфа плюс беттанын формуласын чыгарганбыз. Барабар мында синус альфа көбөйтүлгөн косинус бетта плюс косинус альфа көбөйтүлгөн синус бетта экендигин көргөнбүз. Дагы эле беттаны альфа менен алмаштырсак, анда же болбосо бетта менен альфа бурчу барабар болуп калса, беттаны альфа менен алмаштырабыз. Барабар синус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа плюс косинус альфа көбөйтүлгөн синус альфа. Беттанын баарын альфа менен алмаштырдык. Альфага альфаны кошсок 2 альфа болот. Анда синус 2 альфа барабар биринчи кошулуучу менен экинчи кошулуучу барабар. Себеби көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштыргандан көбөйтүүндө өзгөрбөйт. Анда экөө барабар болуп калгандыктан экөө кошулат экен дагы. 2 синус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа болот экен. Ошентип синус 2 альфанын эмнеге барабар болорун билдик. Синус 2 альфа 2 синус альфанын косинус альфага болгон көбөйтүүсүнө экен. Эми дагы мурдагы сабактан тангенс альфа плюс бетта барабар тангенс альфа плюс тангенс бетта бөлүнгөн 1 минус тангенс альфа көбөйтүлгөн тангенс бетта экендигин чыгарганбыз. Дагы эле бетта бурчу альфа бурчуна барабар болуп калса эмне болорун көрөлүк. Анда тангенс альфа беттанын плюс беттанын ордуна альфаны коебуз. Себеби бетта альфа бурчуна барабар болуп калса эмне болот дегенбиз. Тангенс альфа плюс тангенс альфа 1 минус тангенс альфа көбөйтүлгөн тангенс альфа. Ошентип альфаны кошсок 2 альфа болот дагы. Тангенс 2 альфа барабар тангенс альфаны кошсок 2 тангенс альфа бөлүнгөн 1 минус тангенс альфага көбөйтсөк тангенс квадрат альфа болот. Ошентип дагы бир формула чыкты. Өзүңөр көрүп тургандай формуланы чыгарыш такыр татаал эмес экен. Азыр бул тригонометрияга карата бир кичине мисал чыгарып көрсөтөлүк. Бул кандай болорун. Мисалы
тригонометрияга бир мисал чыгаралык. Синус альфа мисалы мындай бир эмени чыгаралык. Мисал чыгаралык. Синус альфа көбөйтүлгөн 1 плюс косинус 2 альфа дейт. Демек, азыркыдай 2 эселүү бурчтугун мисалы боло турган болду. Синус альфа өзүн жазабыз. 1-дин ордуна косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфаны жазабыз. Себеби косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа 1-ге барабар. Плюс мурдакы сабакта косинус 2 альфанын косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфага барабар экендигин көргөнбүз. Бул жерде синус альфа менен синус альфанын белгилери карама каршы болуп калгандыктан булар кыскарып жоюшуп кетет дагы, анда булганып калат экен. Барабар синус альфа кашанын ичинде косинус квадрат альфа менен косинус квадрат альфа болуп калды. Анда 2 косинус квадрат альфа барабар көбөйтүү болгондуктан кашасы жок эле жазсак болот да, коэффициент 2-ни биринчи астына чыгарып койсок синус альфа болуп калды көбөйтүлгөн косинус квадрат альфа. Муну ушул боюнча таштасак да болот. Бирок 2 эселүү бурчтун формуласын пайдалангыбыз келсе, 2 синус альфа көбөйтүлгөн косинус квадрат альфа деген билебиз. Косинус квадрат альфаны косинус альфага көбөйтүү дегенди. Квадрат деген сөз өзүнө 2 жолу көбөйтүү. Ал эми мына рекил бизден мурдагы чыгарган формулабыз боюнча синус 2 альфага барабар көбөйтүү косинус альфа. Ошентип формуланы пайдалануу менен дагы бир мисал чыгардык.